Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 7 октябрь 2022 жыл мен Ысык Ата району интернационал айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле сатылуучу үйгө карай барган жолду түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер 50 октябрга 50 жыл жана Лермонтов көчөсүнүн кесилишинде турам. Бул интернационал айылынын центральный трассасы. Бул жерде мынакей мектеп, жанымда садик туғандар. Сатылуучу үй эле ушул жерден 150 метрдей Лермонтов көчөсү менен батышты карай басканда оң тарапта жайгашкан. Мектепке, садикке, мечетке баарына жакын туғандар. Мына бул жагыңыздар мечет, бул жак мектеп, бул жак садик. Анан шаарга чейин аралык 40-50 мүнөттө машинеңиздер менен кенен бара алат экенсиздер. Бишкек шаарына кантка деле бул жерден маршрутка, по пути такси, по пути машинелер бар. Андан дагы эмне маалымат берсек, интернационал айылы өзү түштүгүрөөктө, абасы таза, жай айларында салкын дейт, үй ээлери өзү деле байкалып турат. Мына ушундай көрүнөт тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Чыгыш чек арасы бул кошунанын калиткасына чейин, батыш чек арасы бул экинчи воротанын бөтөр жерине чейин болуп калат. Бул жактан өзүңүздөрдүн машинеңиздерди, анан үйдүн түндүктөрүндө мал сарай бар, ал жакка кааласаңыздар жүк ташыган машина менен кенен кирип чыксаңыздар болот. Бул жакта дагы бир машина киргенге өзүнчө чоң воротасы бар экен. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай кирпич менен забор кылынган тугандар. Көчө тарапта мондай дарактар, арча дарактары, мына ушундай. Жана видеонун башында айткандай эле мектепке жакын эле жолдору асфальт көрүп турасыздар. Мынакей мектеп, садик, мечиттер мынакей жакын эле жерде жайгашкан. Эми андан ары коросуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул жактан көрүп турганыңыздардай ворот орнотулуптур. Көчө тарапта прожектор, күзөтүү камералары тугандар. Мынакей андан ары түз кирсек, бул жакта навесный литра стяжка болгон тугандар. Кенен бир 2-3 машина баткандай жер. Түз эле кирсеңиздер, ал жагында гараж деле бар. Үйүбүз жөнүндө айтсак, узун туурасы 17ге 10 тугандар, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Арт тарабында мынакей бул жакта бир аз күлеккенге жерлер. Ал жагында көмөркана жана ал жагында жанакы кийинки ворота менен киргенге дагы жер бар. Стенасы кирпич тугандар үйүбүздүн. Анан суу, свет, отопление бар экен. Канализациянын суусу септикке куюлат жана электр энергиясы 3 фазалуу. Отопление көмүр менен иштеген котел жана электр энергиясы менен иштеген котел менен үйдү жылытат тугандар. Мына ушундай. Андан ары мынакей киргениңиздерде оң тарапта бул жакта гүлдөр, кааласаңыздар дарак, кааласаңыздар жер жемиш эксеңиздер деле болгула. Негизинен үйүбүздүн жердин аянты 15 соток тугандар. Бул жакты жөн эле коюп, ал жактагы огородко жер жемиш эксеңиздер деле болот. Бул жерди гүл бойдон калтырсаңыздар деле болот тугандар. Бул жакта фонтан көрүп турганыңыздардай тапчан, гараж. Анан гараждын бул чыгыш тарабынан огородко чыккан, мал сарайларга чыккан ход жай бар экен. Анан бул жакка сол тарапка кайрылсак, чоң үйүбүзгө кире бериш. Мынакей негизги эшиги мына ушундай темир эшик орнотулган. Азыр ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей киргенде эле мондай бөлмө, холл дейсизби, эмне дейсиз? Мына ушундай бөлмө жайгашкан. Потолок натяжной, дуалдар текстура тугандар. Пол ламинат экен. Отопление бар, ар бир бөлмөдө отопление батареялары бар. Кышкысын жылуу дейт тугандар. Мына ушундай. Андан ары түз эле өтсөк, бул жакта кухня жана тамактануучу бөлмө. Потолок көрүп турганыңыздардай натяжной. Батыш тараптан терезе орнотулуптур. Батыш тарап или түштүк тарап? Кыскасы ушул тараптан ички тараптан ракайын орнотулуп суу чыгарылган. Полубуз ламинат, дуалдары текстура тугандар. Жана ошондой эле ушул жерден оң тарапка кайрылсак чоң зал. Мынакей чоң зал бул жагы. Андан ары кайра эле бул кире беришке чыгып, холлго чыгып
оң тарапқа кайрылсак, бул жакта мондай коридор жайгашкан. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кетип атканбыз. Оң тарапка кайрылсак, балдар бөлмөсү. Окей. Түз эле өтсөк, бул жакта дагы бир мондай бөлмө. Түштүк тарабынан терезелер орнотулган туугандар. Бул жакта дагы бир бөлмө. Дуалдар обой, пол ламинат, жана бул жакта бир спальный бөлмө бар экен. Бардык бөлмөлөр жаңы эле ремонт болгон окшойт, менин оюмча. Анан бул жакта санузел, ванна, суу Аристон менен жылыйт, дуалдары кафель. Ички тараптан ракайна орнотулуп, суу чыгарылган туугандар. Андан ары эми бул жакты көргөзөйүн. Киргенде эле оң тарапка бурулсаңыздар, сиздер мондай коридордойсуз, ушундай жерге кире аласыздар. Бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан, жана ошондой эле бул жактан деле сиздер түз үйдүн арт тарабындагы огородко чыгып кетсеңиздер болот. Окей. Анан аркы жактан мен кайрылуу үйдүн коргосундамын туугандар. Бул жакта тапчан, гараждын ички тарабын деле сиздерге көргөзөйүн. Окей, бул жакта гараж. Мондай полкалар менен. Бул жактан деле кирип чыксаңыздар болот экен. Ылдый тарабы стяжка болгон туугандар. Негизи гараж жок болсо деле алды тарабына экен навес туугандар, эч кандай кар, жамгыр машинеңиздерге тийбейт. Эми бул жактан өтүп мал сарай огороддордун баарын көргөзөйүн. Дагы бир жолу эскертип кетейин. Жалпысынан жерибиздин аянты 15 сотук. Үйдүн стенасы кирпич туугандар. Үйдүн стенасы кирпич. Окей, бул жакта алма бактары, мал сарайлар. Бул жак кой үчүн, бул жакта чакан бир тоокана үчүн, жана ал жакта чоң уйлар, бука баксаңыз бука үчүн дагы сарай бар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Анан бул үйүбүздүн түндүк тарабы. Бул жакта ушунча бош жер. Жанакы экинчи воротунан сиздер бул жак менен кирип чыксаңыздар болот. Кенен калсаңыздар, коноктордун машинесине ушул жакка тизип койсоңуздар болот экен, той бир нерсе болуп калса. Андан ары бул жакта очоккана. Чоң очок, орто очок жана кичи очок үчүн очоктор казаны менен. Бул жакта үй ээси буга чейин мал кармаган экен, азыркы учурда тоок кармайм дейт бул жагында. Жана койкана, бул жакта кой сарай. Окей. Стеналары пескоблок. Негизинен интернационал айылы Кант шаарынын түштүк тарабында туугандар жайгашкан. Жай айлар деле салкын, абасы таза, сонун айыл дешет көп. Мен өзүм деле көрүп байкап турам, жакшынакай тынч айыл экен. Элдер деле бардык эле региондордон бар. Элдер, кошуналар баары жакшы дейт. Үй ээси. Окей, бул жакта дагы бир сарай. Кыш айлары үчүн бул жакта чоң мал үчүн сарай туугандар, уй, бука. Анан булардын тамын эле жабуу керек экен, калган стеналары көтөрүлгөн туугандар, баары даяр. Анан бул жакта мынакей огород, азыркы учурда беде себилип, жана жаш өмөгө кирген алма бактары эгилип турган учуру. Түндүк чек арасы туугандар ал жактагы заборго чейин болуп калат. Түндүк чек арасы ал жактагы заборго чейин, батыш чек арасы бул зымторго чейин. Анан чыгыш чек арабыз туугандар. Могу пескоблокко чейин келип туруп, ушул жерден келип туруп, бир аз бери келет экен да, мондайынан болуп калат экен туугандар. Бул жагы бир аз ичкерип кетет экен, бул жерге чейин. Окей.
могу тротуардан анан могу Пескоблокко чейин. Ушул жерекели бир аз бул жака карап кетип калат экен да, арык менен мындайынан. Мына ушундай. Эми айтылбаган эмне маалымат туугандар, бул жакта үйдүн тышкарында жаткан, айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы 50, ой, кечиресиздер. $40,000 деп атышат. $40,000 деп атышат. Берер баасы $40,000 экен. Дагы звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, кандайдыр маалымат калган болсо же кысасы эсимин номери экранда жана описанияда болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсин жана кимди бирөө сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгышка чейин туугандар. Саламатта калыңыздар.